Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Бул ирет Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Самара Каныбекованын «Сүйүп калдым, кантейин» аңгемеси. Декабрдын соңку күндөрү Борбордук аянт быйыл өзгөчө кооздолгон. Башкы балатына тегеренген элдин көптүгүн айт. Алыскы аймактан Бишкектин балатысын көрөбүз деп келгендер да басымды окшойт. Элден калбайлы деп досум Бектур экөөбүз кезектеги модулду тапшырып коюп, аянтты көздөй бет алдык. Биз көркөм сүрөт окуу жайынын 2-чи курсуна ортолуп калдык буюрса. Быйыл жаңы жылды каяктан тососуң же дагы айылды көздөй сызмайбы деп Бектур сурап калды. Балатыны оң жагынан сүрөткө тартып жатып. Билбедим ошону. Апамдар кел деп жатышат. Иштешим да керек болчу. Таекемдин эс алуусунан пайдаланып, машинасын сурап такси кылсамбы дегем. Жеңеңдин жакшынакай жүзүн көргөнгө, бал сөзүн укканга даярданып жаткан турбайсыңбы демек. Сен жатаканага чыгып, бактылуу кылгандай, таекең дагы анчалык бактылуу кыла албаса керек, деп далыга таптап каткырып койду. Чын, жеңеме анчейин жага бербейм. Кайсы бир деңгээлде аны деле түшүнөм. Таекем экөө 4 кичинекей баласы менен эптеп оокат кылып жатканда 5-жыл кол тойгон балага сүйүнмөк беле. Кечиресиз, бизди сүрөткө тартып коесузбу? Оюмду бузган үндүн ээси өзгөчө сулуу кыз экен. Ары жактан бир байкеге телефонун сунуп, тартып коюусун өтүнүп жатыптыр. Ушундайда татына кайжан болобу? Бектур, карасаң, тиги кызды, деп досумдун жеңин тарткылап жибердим. Кана, кайсы кыз? Кыз дегенде көздөрү жанып кетчү досум дагы элеңдеп биздеп калды. Тигине ак пальточон. Анын көркүнө көрк кошкон сулуулугун арттырган, көкүрөгүнө түшкөн кундуздай кара чач эле. Мындай керемет жанды көрбөгөн жаным бир ордумда каттым да калдым. Анын үстүндөгү аппак пальтосу аппак жүзүнө куп жарашат экен. Коюу кара кашы, эгилбеген өзүнүн узун кирпиктери, карагаттай балбал көзү адамды буттан чалчудай, бетинин сол жагындагы кара меңи бүт көркөмдүктүн изюминкасы. Сага, доске, чүрөк турбайбы? Бир маалда жанымдагы Бектур дагы шилекейин жута албай калыптыр. Чыканак менен көкүрөккө бир ордум, меники дегенсип. Ойбай, эмтен эле менчиктештирип алгансың го? Кимибизге бакыт эшиги ачылат? Багыбыздан көрөлүк, досум. Достук постугубузду убактылуу жыйыштырып туралы, деп ал тамашалай каткырып калды. Бектурдун тамашалаганын билип турсам дагы ичимден кызгана бердим. Түшүнүксүз сезимдер менен алып урушуп турганда, тиги пери курбу кыздары менен ары узап кетти. Артынан сая түшкөнү бараткан мени Бектур билектен тартты. Сен кайда, баатыр? Тигилер кетип баратат. Көрүп жатам кетип баратканын. Сизге эмне жок? Эмне кылганы жатасыз, байкеси? Бектур мага мыйыгынан жылмайды. Билбейм, досум. Жүрө береличи, артынан көрөбүз да. Досума эмне деп айтканымды билбейм. Периден көзүмдү албайм. Таанышам деп ойлоп жатасыңбы? Эмнеге болбосун? Таанышса таанышып деле коебуз. Үнүм бара-бара бек чыга баштады. Койчу, досум, тамашаңды. Мындайлар сени экөөбүздү эмес, сени экөөбүзгө жумуш берчи, тиги өөдө жактагыларды карайт. Бизге бир кыл чайып койсо эле ошого ыраазы болушубуз керек. Кийген кийимин, көтөргөн телефонун көрдүңбү сен? Аппак пальтону сен экөөбүзгө окшогондор кийбейт. Андайларды капчыгы калыңдар эле кийет. Эмнеге? Анткени кирдеп калса, химчисткага берчү акчасы бар алардын. Же эмне биздин жатаканадагы 321-деги Жанаранын же 245-деги Гүлнурдун аппак пальто кийип жүргөнүн көрдүң беле? Койчей, деп досумдун сөздөрүнө намыстанып кеттим. Башкалардан эмнем кем? Жигитке таандык касиеттин баары эле бар менде. Жок дегенде, телефон номерин алганга алым жетер. Анын үстүнө ал перини чөнтөккө, чүпүрөккө карачуу кыздарга кыйгым келбей турду. Сүйүп калсам кантейин? Сен жатаканага бара бер, досум. Мен шашпай барам артыңдан. Терезени ачып кой, кокус кечигип калсам дагы.
Эмнегедир перинин соңунан жалгыз баргым келди. Бектурду ээрчитип алып, кокус таанышуум ийгиликсиз болуп калса, кагуу жеп анын алдында сынгым келбеди. Кыз деп досун жолго таштап кеткен адамдар кандай болот деп жүрсөм, көрсө 2 жылдан бери жанымда эле жүргөн турбайбы? Бектурдун какшыгына кулагымда көнүп бүткөндөй. Тамашаңды анан улантасың, мен кеттим. Кыздардын артынан жөнөп калдым. Жанына жакыныраак бас, досум. Кокус музга тайгаланып кетсе кармап калганга, жок дегенде белинен бир кучактап алганга. Бектур досум адатынча каткырган бойдон калып калды. Мына эме шарактаган топ кыздын артынан сая түшкөн мени көрүп алгыла. Жол жээкте чакан үстөлгө алмаларын тизип сатып отурган, жоолугунун үстүнөн дагы бир тыбыт жоолугун салынган ападан сулуу периге деп кыпкызылынан тандап бирди алдым. Чөнтүктөгү шыгыраган тыйындарымды шашып бирден санап жатсам, жөн балам, аш болсун деп чылмайып койду. Ападагы жылуулук, мээрим айылда жүргөн апамды эске салды. Байкуш апакем, үшкүрбөйдүм, сагынган экенмин сууктан көк тартып бараткан алаканымдагы алманы шуу жыттай баягылардын артынан баратам. Жөө бульвар аралап бир далай жерге чейин барып, шаарыбыздагы көрүнүктүү бир ресторандардын бирине кирип кетишти. Өлдү дедим. Ары кадам таштай албай ордумда катып калдым. Эмне кылам, кантем, эшикте күтүү болбойт эле бул ызгаарлуу суукта. Кирейин десем, чөнтөктөгү шыгыраган тыйындарым жөн эле коесуңго дегендей, өлүп кетсин, бир айласын табамда деп артынан кирип, аларга бит маңдай 2 стөлдүн биринен орун алдым. Алар биринен бири жарышып, официантка көп нерсе буйртма беришти. Көпкө отурушат экен го дедим. Аңгыча саламатсызбы деп ары жактан официант кыз келип мага менюсун сунду. Сиз ойлоңгуча чай, суу, эмне алып келип берейин? Суу эле болот дедим, кыздар тараптан көз албай. Макул. Менюга көз жүгүртүп, бааларынан көздөрүм чоңоюп кетти. Кымбаттыгы аз келгенсип, мен тааныбаган тамактар, өмүр укпаган, тилимде келбеген аталыштар. Көздөрүм өзгөнгөн манты менен лаңманды издейт. Көпкө чейин отурдум. Суудан аз-аздан кайра-кайра ууртап коюп, улам келе берген официанттан ыңгайсызданып, менюдагы эң арзан деген тамакты тандадым. Баасы чоң, бирок порциясы кичинекей болгон тамакты карап, ичтен бир буйд алып алдым. Мен алган тамак менен бир чайник чайды, анан тейлөө кызматын телефонго салып эсептеп койдум. Бир маал досума билдирүү калтырдым. Мага акча керек, Бектур. Эмне акча? Сен каяктасың? Ресторанда? Ойбай, бай бирөө менен таанышсак эле, байларча тамактанып калат турбайбызбы? Анан төкпөй чачпай айтып берем баарын үйгө барганда. Мага азыр счетко акча керек тез арада. Канча? 2000 сом. 2000? Сен эмне 2 жумалык тамагыңды бир отуруп жеп салдыңбы? Тамашаңды токтотуп туруп, балдардан болобу, кимден болот, чогултуп бере калчы. Сезимден сурап көрсөңчү. Ооба, ал бар эмес беле? Сага деп сурасам, эч ойлонбой берет. Башка кыз үчүн сураганыңды билсе, ал байкушум жатакананын крышасынан өзүн таштайт го я. Бектур дали болсо, азилин койбойт. Алып М-банкка салып койчу тезирээге. Хоп, шеф. Бир сөзүңүз. Кыздын атын кантип сурайм, номерин кантип алам, кантип таанышам. Эртеден бери башымда ушул 3 суроо бийлеп турду. Демейде кыздар менен арадан бери тааныша кетчү жаным, мунусунда чындап мукап турдум. Өзүмө өзүм таң калам. Чыныгы ашыктык дегениңер ушу белем. Эртеден бери пери кыздан көзүмдү албай, көркөмүнө суктана отура бердим. Көздөрүбүз эч эле кезигишпей койду. Өзү жалгыз болсо дагы бир жөн басып барат элем жанына. Көпчүлүктөн да аялбадым. Саатты карасам, эчак 11ге таяп калган экен. Кыздар счетту сурашты официанттан. Мен дагы шаша-уша такси чакырдым. Счеттон ашкан акчага деп, артынан барып жок дегенде үйүнүн дарегин билип алсам дедим. Чоң кыз мага дагы счет берип коесуңарбы? Картабы же накталай төлөм мененби? М-банк менен котором телефондон. Картам үйдө калып калыптыр. Макул, азыр. Кыздар орундарынан козголуп тура башташты. Өчөшкөнсүп М-банктагы иштебей калса болобу? ЧПМ чыгып кетти.
Чоң кыз Суранч, тезирээк. Кечиресиз, бул жак загрузка болуп жатат. Же болбосо накталай төлөм менен төлөңүз. Эптеп бир нерсе кылчы, чоң кыз, жанымда жок эле нак акча. Азыр бир аз күтө турсаңыз иштеп калат. Той, ары бери басып ачуулана баштадым. Бир кадам жыла албай, ошол жерге жипсиз байланып калганыма жаным кашаят. Бактым, колумдан көз көрүнө учуп бараткандай, эмне канча жандал бастап жатканымды тиги официант кыз түшүнсөчү, бай болгур. Акыры барып, иштеди Каргыш Тигир М-банкы. Чуркап чыктым, кете электир балким деген үмүт менен. Жок, зуулдаган машиналардан, ар бурчта түтөтүп тамеки чегип турган эркектерден башка эч ким көрүнбөйт. Эшик жакта турган күзөтчүдөн сурасам, чыгып эле таксиге отуруп, күн батышты көздөй кетишкенин айтты. Такси демекчи карасам, 12 мүнөт күтүп калыптыр. Ага акча төлөгүм келбей, отмена кылдым дагы, чалып мени сөкпөсүн деп телефонумду өчүрүп салдым. Бардык нерсенин текке кеткенине жиндендим. Ачуум менен жанымда турган бакты бир муштадым. Алдымдан ким чыкса бүт ачуумду ошондон чыгарчудай болуп бараттым. Миң түркүн ойдун кучагында көчө бойлоп, жатаканага чейин жөө келдим. Балдар, эбак уйкуда экен. Келип эле жаздыкка бой уруп, шыпты тиктеп көпкө жаттым. Бир нерсени эстегендей ордуман шак турдум дагы, мастерскойду көздөй бет алдым. Бул түнү менде уйку жок эле. Ак батманды жайып алып, мен жетпей калган белгисиз сулуунун элесин түшүрүп баштадым. Карандашымдын учу миң түркүн бийлеп, кагаз бетин чиймелейт. Жүрөгүмө тартып алган перинин элесин кагаз бетине кудум өзүндөй көркөмдүктө түшүрүүгө чеберчилигим жетпей жатты. Улам тартам, улам окшошпойт. Таң сүргүчө сүрөт тартуу менен алыштым. Эч эле аягына чыга албай койдум. Адам баласынан дагы ошондой сулуу чыгабы, тобо. Арадан туура 3 күн өттү. Буга чейинки түстүү өмүрүм бир заматта бозомок тартып, кунары кетип калгандай туюлат. Эч нерсеге көңүлүм чаппайт. Өзүм менен өзүммүн. Күндө бир маал аянттагы балатыга барам. Аны айланууну адатка айландырып алдым. Издегеним ошол пери кыз. Балким жолуктуруп калам деген үмүт улам мага дем берип тургандай болот. Декабрдын 31-и. Таекемдин кызыл фити менен шаар ичинде такси кызматын кылып, өзүмдү алаксытып жүргөн кез. Жеткирүү кызматында кошуп алган элем. Буйртма түштү, барсам, бир жигит кучак толгон кызыл розаларды көтөрүп келип, машинанын артына араң батырып салды. Ассалому алейкум, дос. Алейкум ассалам. Сураныч, могу гүлдөрдү, могу көрсөтүлгөн дареке 12ге чейин жеткирип бере аласыңарбы? Сүйлөшкөн кызым менен кокустан урушуп кетип, катуу таарынтып алгам. Макул. Эч камсанабаңыз, буюрса жетишип жеткирип берем. Анан мынабу катты дагы берип коесуңарбы? Өзүнүн колуна. Аты Гүлжан. 4 бурчтуу кичинекей ак кагазда эмдиги жаңы жылды бир үйдө бир үй бүлө болуп тоскум келет. Тилек деген жазуу бар эле. Бул жигиттин көзүнөн теги кызга болгон сүйүүсү менин периме болгон сүйүүмдөн кем эмес экенин көрүп турдум. Көзгүдөн арткы орундукта жаткан розаларды улам карап коем. Ушундай керемет гүлдестени, керемет периме сунсам гана. Атаганат 101 роза деген ушу болсо керек. Аябай узун, анан дагы аябай көп эле. Мындай розаларды сатып алуу үчүн мен канча күн ичпей, жебей жашаш керектигимди эсептей албай койдум. А перим үчүн ага деле макул элем. Көрсөтүлгөн дареке туура 23:51-де келдим. Жетишип келгениме иштен бир кудуңдап алдым. Чоң бир заңгыраган особняктын алды. Чоң жерлерге чоң букеттер барат экен да деп көбүрөнүп койдум. Эки жакты карап дарбазаны кактым. Бир топко чейин эч ким чыкпады. Үйдө киши жокпу деп кыжаалат боло түштүм. Алаңкыча эле эшик ачылды. Ким чыкты деп ойлойсуңар? Каккан казыктай элейген бойдон ордумда каттым да калдым. Мен күткөн, мен издеген перинин эшик алдына өзүм келиптирмин. Көргөн көзүмө ишенбейм. Саламатсызбы? Сизге ким керек деди. Перим колумда турган бир кучак розалардан көзүн албай. Демим ичиме түшүп кеткендей болду. Эмне болуп жатат, кандайча? Өмүрүмдө биринчи жолу ашык болуп, катуу сүйүп, эңсеп, дигдеп, издеп жүргөн периме башка бир жигиттин белегин өз колум менен жеткизип келдимби?
О Кудай, менден өткөн бечара адам болбус бул өмүрдө. Гүлжан деген ким дедим калтыраган үнүм менен. Бул менин үмүтүмдүн акыркы шооласы эле. Ичимден мен эместечи суранам деп безилдеп жибердим Кудайга. Гүлжанбы? Гүлжан деген мен? Бул магабы, Кимден экен? Каты барбы? Баягы мен сагынган үнү менен суроо артынан суроо жаадырып жиберди. Бул үндү мен миңдин ичинен жазбай таанымакмын. Бүт дүйнөм урап түшкөндөй тагдырыма таарынып турдум. Башталбай жатып бүттү деген ушулбу? Калтырак баскан колдорум менен розаларды ага сундум. Розалар кооз, бирок оор экен биринчи жолу сездим. Кимден экен? Каты барбы? Ооба азыр, деп катты чөнтөгүмдөн алып чыгып берерде ары жактан дагы бирөөсү чуркап чыкты. Уулжан ким экен? Токтой калдым. Маңдайымда турган перим мага жылмайды. Андан көз албайм. Ушундайда дүйнөсү бейгам сулуу болобу? Айбайке, эрте алып чыгып бербейт белеңиз катты. Гүлжан эжемдин артынан калбай жүргөн ухажер ким экенин билип алайын десе, ошондо сөзүмдү аягына чыга албай жутуп койдум. Ооба, кечиресиз, мен сизди алдадым. Мен Гүлжан эмесмин деп жылмайып койду менин сулуум айыптуудай. Саламатсызбы деди ары жактан келип калган эже. Ооба эжеге, бул гүлдөр сиздин тайны сантаңыздан экен. Ким экенин билүүгө жетишпей калдык, карачы. Сиз катты дароо бергениңизде чоң сыр ачылмак. Перим, кыткылыктап күлүп четке чыга берди. Шүмшүгүм десе, тентектигиң кала элек сенин. Рахмат сизге деп эжеси гүлдөрүн көтөрүп үйгө кирип кетти. Мен эсиме келе албай туруп калдым. Адам катуу сүйүнүп кетсе дагы тилден калат окшойт. Ошондо мендеги бактылуулукту сөз менен жеткире албайм. Айтканга сөзүм, жазганга сыям жетпесе керек эле. Турган жеримде эле кубангандан көчө жаңыртып кыйкырып алгым келди. Өзүмдү зорго кармадым. Сиз кызыл машинаңызда жалаң кызыл нерселерди ташыйт окшойсуз, деп перим эми мага суроо узатып калды. Эмне дедиңиз? Дедим эсимди жие албай. Машинаңыздын терезесинде турган кызыл алманы айтам. Ал деген тиги кызыл гүлдөрдөн эмкисинде мага деле алып келиңизчи, Кандай? Дедим дале өзүмө келе албаган турушта. Гүлдү айтам, эмкисинде Уулжанга деп мага да алып келиңизчи дейм. Ага чейин кызыл гүл алгыча кызыл алма жеп турайын, деп жылмайып койду. Шаша уша барып, рулдун үстүндө турган алманы алып периме сундум. Кыз менин кебетемди көрүп бир кыткылыктап күлүп алды. Бул кызыл алма көптөн бери ээсин күтүп жүргөнүн ал адам өзү экенин билсе гана чиркин. Рахмат ал үчүн, деп кымыңдай баягы мен суктанган узун чачын артка серпип эшикти жапты. Тентектиги анын сулуулугун, аруулугун ого бетер ашырып турду. Мен толкундангандан эшик алдынан кете албай, дене боюм балкып, бакыт кушу туурума конгондой көздөрүмдү жумган бойдон отура бердим. Аты Уулжан экен. Перимдин аты Уулжан экен. Мен сага ааламдагы эң кооз, мен гүл дегендин баарын терип келем. Мен келем сага. Таекемдин ак чултой фитин от алдырдым дагы перим жашаган үйгө бир кылчая карап узап кеттим. Сиздер Матисаков мектебинин өкүлү Самара Каныбекованын «Сүйүп калсам кантейин» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.